Assalamu alaikum. Шеге программасы. Ат жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Биз азыр Ош шаардык Борбордук стадионунун жак беринде турабыз. Бул жерде мына бүгүн стадиондун айланасына салынып алган үйлөр боюнча, анан баягы убактылуу иштетүүчү жайлар боюнча Ош шаардык мэриясынын жана тийиштүү мамлекеттик мекемелердин атайын тобу келип туруп, бул жерде мыйзамсыз аныкталган жерлерди бузуу боюнча өздөрүнүн аракеттерин жүргүзүп баштады. Мына бүгүн 4 март 2024 жыл Швейга программасы мына ушул нерсени, ушул жагдайды биз олуттуу түрдө чагылдырып коелу деп ойлоп атабыз. Себеп дегенде буга чейинки жасаган ошол мезгилдеги убагындагы жетекчилердин, шаар башчыларынын мыйзамсыз аракеттеринен улам монтип азыркы күндө жеке ишкерлер дагы ошол эле мезгилде ошол эле тургундар дагы анан алардан сырткары алар менен кошо ошол мамлекеттик азыркы учурдагы кызматкерлер дагы дендерөө болуп бири менен пикир келишпестиктер жаралып ушундай бир тупикке келип такалгандыгын биз байкап турабыз. Азыр эми канчалык деңгээлде бул жерлер бузулат же бузулбайт дегенде да биз байкап салып турабыз. Техникалар келди, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү дагы толук келген. Азыр биздин ушул акыркы ушул жерден алган маалыматтар боюнча биз буга чейин ушул жеке ишкерлерге ушул жердеги салынган турак жайлардын ээлерине эскертүү берилген экен. Ал берилгендигине карабастан бузулбагандыгына байланыштуу атайын техникалардын жардамы менен Ош шаардык муниципалдык жеке менчик башкармалыгынын дагы адистери так эсе айтты, бузулат деп. Андан башка аргабыз жок дейт. Ал эми бул жагдайга укук коргоо органдары кандай баасын берет, аны да убакыт көрсөтөт. Урматтуу көрүүчүлөр, Швейга программасынын бул жолку чыгарылышында Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондун айланасындагы буга чейинки салынган мыйзамсыз курулуштарды бузуу жана бул жагдай канчалык деңгээлде мыйзамдуу, анан ошол эле мезгилде жабыркаган тараптардын арыз армандары тууралуу сөз кылабыз. Негизи бул тема буга чейин дээрлик бардык жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу айтыла берип, эфирден атайын репортаждар бериле берип, айтор бул эч ким буга элек жап жаңы маалымат эмес туугандар. Биз бул чыгарылышта болгону бул учурга кептеген 2001 жылдан бери карай Ошту ары бери калчашкан кала башчылары тууралуу жана алардын жасаган мындай кадамдарына укук коргоо органдары эми кантишет, кандай чара көрүшөт болду экен деген темада кеп кылабыз. Ушул кире бериш эле, өзү кире беришинде мына стадиондун жанагы бизде эл аралык оюндар бүгүнкү күндө болбой жатат. Бизде баарыбыз билгенде мына Алай футбол клубу бар. Ошол эл аралык оюндарды мына жалпысы Бишкекте эле ойноп турат. Ал неге? Анткени бул жерде мына кире бериш өзү кыскарылып, жанагы автобус кире турган жолдор жабылып, ушул освещениясы слабый болуп, ошол боюнча эл аралык оюндар токтоп калган. Бул боюнча биз азыр мына ушул квадратта эле кире беришинде эле бул жерде мына спорт магазин, мурун жанагы мороженое чыгара турган бир цех болгон экен. Бул жерде мына кире бериши мына свадебный салон деп турат. Ошол жер жака автобус менен кете турган могул жол дагы жабылып, жанагы арендага берилген жерлер да тосулуп, бул боюнча капиталдык строениеда болуп кеткен учурлар да пайда болду. Ушул боюнча биз бүгүн толук кандуу иш алып барабыз. Сүрдүрүлөт, буздурулат деген кабар имиш эмес, официалдуу эле Ош шаардык прокуратурасы тарабынан мындан 1-2 жыл мурда эле айтылып келген. Байма-бай ошол кездери массалык маалымдоо каражаттарынан дагы таралып эле жатты. Ал арада иликтөөлөр жасалып, стадиондун айланасын жонунан кайыштырген сыяктуу абалга түшүп турган чиновниктер боюнча бир эмес бир канча жолу маалыматтар ачык айкын чагылдырып эле келди. Кыскасы бул боюнча окуяларга эбак эле тийиштүү мамлекеттик укук коргоо органдары тараптан юридикалык баалар берилип, прокуратурадан улуу урматтуу сотторго сунуш иретинде конкреттүү маселелер дагы коюлган. Бирок ушул күнгө чейин тагыраагы 2005 жылга чейин Ошту бийлешкен Жантөрө Сатыбалдиевке, андан кийин 2006 жылдан 2008 жылга чейин Ош шаарынын мэрлигин колго алган Жумадыл Исаковго, андан берки Бакиевдик башкарууда шаардын арстанына айланган Мелис Мырзахматовго соттор тарабынан баа берилип, жаратылуу чечимдер чыгып, жазаланышкан эмес. Бирок суралышыптыр.
түшүнүк каттары алынып, ал боюнча прокуратуранын атайын китебине дагы катталышкан жайлары бар экен. Ошол бойдон азыр Жантөре Сатыбалдиев бул иш боюнча эмес, мындан да оор кылмыш иштерине башка жагдайлар кошумча болуп жазасын алып, Жумадил Исаков болсо аты жыты коомчулукка такыр таанылбаган кызматтарда окшойт сыягы, кыскасы билинбейт да көрүнбөйт. Ал эми Мээрис Мырзакматов болсо же Кытайда, же Турцияда иши кылса Кыргызстанда эмес. Айтайын дегеним бүгүнкү Оштун стадионундагы окуяга дагы, бул чыгарылышка дагы ошолор күнөөлүү. Ал эми ушул таптагы Оштун мэри Бакыт Жетигенов болсо, илгери иштеген башчылардын көпчүлүгү азыр тирүү эле, угуп көрүп жатышкан чыгар деп турат. Жеке менчик укугун талашкандар ишкер болобу же колунда барбы, жокпу, ага карабай баары бир бузулат деп бекем пикирде. Бул боюнча анын орун басарынын сөзүнө кулак салалы. Так, могул жерде 10 объект кыска бөлүп берилип кеткендер. Бул жерде жана сиз айткандай анын аты жок. Шайлообек Мырзанын. Шайлообек Мырзанын аты могул жерде мына киреберистеги оң жакта бир аз кичинекей бир жер. Анан могул жанагы кичинекей могул жерде мантыкана деп турат. Бул жер дагы мыйзамсыз жанагы толук кандуу иш жүргүзбөй атат. Бул боюнча дагы биз иш алып баратабыз. Анан айланасындагы жана арт жагындагы мына спорт комитетинин астындагы тоже илгери өтүп кеткен экен, подвал өтүп кеткен. Жана нар жакта аркасынан кире бериштеги эми айткандай гостиница курулуп калган, баарыбыз билебиз. Ошол дагы өзүнүн багытында иштеп атканына байланыштуу ал боюнча да экинчи этап менен иш алып барабыз. Ушул стадиондун айланасындагы көздүү жерлерди кайыштай тилген чиновниктердин арасында маалымдоо булактарында абдан көп талкуу жараткан азыркы мезгилдеги Жогорку Кеңештин депутаты Шайлообек атаасынын дагы аты аталып жүрөт. Бирок бул маселеге укук коргоо органдары баасын берсин, же шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы тарабынан тыкыр териштирүү иштери жүрүп жаткандыктан ошолор сындай берсин дейт Ош шаарынын вице-мэри. Ал эми шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Каныша Имарованын бизге берген маалыматында Шайлообек Мырзага тийиштүү мүлк бул жолку козутуп, бузуп жаткан 10 объекттин ичинде жок. Анын кип кичинекей гана жери бар болчу. Ал дагы азыр Динара Турдыева деген жаранга катталып турарын айтты. Бул курулуштар 1996 жылы чыккан ошол кездеги өкмөттүн социалдык объектилерди, инфраструктураларды жеке менчикке бербөө тууралуу чыккан токтомго карабастан негиз болуп жеке тараптарга өтүп кеткен дейт. Билесиздер, Ош шаарындагы бүгүн стадиондун тиргереги международный эл аралык стандартка туура келиш үчүн биз айланасындагы мурда мыйзамсыз берилип кеткен жерлерди кайтаруу боюнча, кайра ордуна калыбына келтирүү боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Жер участоктори боюнча бүгүнкү күндө билесиздер 2000-жылдан баштап 2009-жылга чейинки чечимдердин негизинде Ош шаар мэриясынын, Ош шаардык мамлекеттик администрациясынын чечимдеринин негизинде жеке тараптардын колдоруна сатылган. Ал тактап айтканда 228 квадрат метр мүлк фондусунун негизинде, кабыл алуу актысынын негизинде жеке менчикке берилген болсо, ал эми ошол эле токтом жеке мүлктүн чечиминин негизинде Ош шаарынын мэриясынын мэри, Ош шаарынын башчысы мэр Исаков, Жумадил Исаковичтин мезгилинде, андан тышкары Шарипов, Жусупжан Шариповичтин мезгилинде и Сатыбалдиев Жантөре Жолдошевичтин мезгилдеринде ушу жеке тараптардын колдорунан кеткен. Себеби тактап айтканда биринчи бул объектилер курулушка разрешениялар берилип атат. Андан кийинкиси ошол эле мэрлер колу менен жеке тараптарга токтом менен бекитилип берилип атат. 2004-жылдары ошол жеке тараптарга берилген. Ал эми ошол эле мезгилде экинчи айтып кетсек, бул Аделия сулуулук салону дагы бүгүнкү күндө бул үчүнчү тарап, үчүнчү келишим негизинде биринчи бул кафе деп туруп, кафеге реконструкцияга уруксат берилип туруп, андан кийинкиси тарап кабыл алуу актысынын негизинде, Жантөре Жолдошевичтин негизинде, токтомунун негизинде бул кабыл алуу актысы кабыл алынып, андан кийин Жумадил Исаковичтин мезгилинде бул токтом менен жеке менчикке жери бекитилип берилип атат. Ал эми анын эле ошол рядом бул азыр бүгүнкү винт деп туруп бильярдный клуб, ал дагы ошол мезгилде баягы бильярдныйга деп уруксат берилип туруп, кийин кафе деп, биринчи лагманкана деп туруп
реконструкцияга кафеге уруксат берилип кийин өзгөртүлүп атат, профили өзгөртүлүп атат, лагман бильярдный деп туруп. А бүгүнкү күндө ал дагы купли продажа менен экинчи тараптардын колдорунда сатып алуу келишим негизинде өткөрүлүп атат. Ал чечим негизде бул жерде дагы ошол Шарипов Жумадыл Исаховичтин мезгилде сатып алды, Жантурович Жолдошевичтин анан Исаховдун мезгилдеринде ошол жеке тараптардын колдоруна кеткен. Себеби бул дагы биринчи реконструкцияга уруксат берилип атат, экинчиси кабыл алуу актысы менен ошол объектини кабыл алып атат, үчүнчү ошол токтом эле негизинде жеке менчиктерге бекитип берип атат. Алай ЛНТ, анан спорт, топ спорт дегендердин биринчи ушулар сот административный сотто, анан кийин шаардык сотто соттор жүрүп атат. РМ боюнча дагы бүгүнкү күндө билесиздер, мына жолду реконструкция кеңейтүү боюнча да мына бул объекти дагы Аматова 1 деп туруп участок болуп пирожки саткан, бүгүнкү күндө пирожный саткан, пирожки саткан. Ошол объектини биз бүгүнкү күндө түпкү документи бул Акбура, Осо Акбура деп туруп катталып, Акбуранын чечиминин негизинде эле жерлери жеке менчикке кеткен экен. Андан кийингиси үстүнө эч кандай разрешительный документтери жок, курулушка жок болгонуна байланыштуу буларга дагы кече 2 күн болду эскертүүлөр берилген деген. Ал эми РН боюнча билесиздер, белгилүү ал жолундагы алуу боюнча бүгүнкү күндө документтердин өздөрүнүн сүйлөшүү боюнча бизге өткөрүү берүү боюнча гана сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Бул коммерциялык багыттагы имараттар, сулуулук салондору, бильярд, андан сырткары турак жайлар мыйзам чегинде толук сүрдүрүлүп, стадиондун 4-чү тарабы дагы ачылат. Биринчи, экинчи этап менен жүрүп отуруп бул иштердин аягына чыгабыз деп турушкан шаардык бийликтин архитектура кызматынын маалыматында болсо, ушул учурда тазалануу алдында турган жалпы курулуштардын биринин дагы жаратылуу документтери жок. Жеке менчик болгон укуктары катталганы менен курулуштарда мыйзамсыздыктар бар. Буга ошол маалдагы жетекчилер толук кандуу жооп бериши керек. Архитектуралык пландоо, камсыздоо иштеринде орой катачылыктарды байкадык дейт шаардык архитектурадан Замир Бөзов. Көптөрдүн терсиздик документтери, архитектуралык корутундусу жок алган кейбирлер соттун решениясын чыгарып алган ушундай учурлар көрдүк биз. Ошолорду бүгүнкү күндө ошо снос болот. Мамлекеттин жери булар, мамлекеттин жери. Турак жай курууга дагы башка кылганда болбойт. Болбойт, ооба. Коомдук объект болуп эсептелет. Бул жерге мындай кылганга болбойт. Кезинде документтер жасалып болгон дейт ушул архитектурадан же башка жактарданчы, бул азыркы мына иштеп аткан элдеричи. Сиздер карап чыксыздар да бир сере карап чыктык. Мен турак жай боюнча карап чыктым. Турак жай боюнча документтери жок экен. Могу жердеги салынган турак жай боюнча документтери жок. Турак жайдын документтери жок. Өз билемдик менен курулгандык болуп калат ошондо. Ооба. Бул жерге турак жайга салганга каралган эмес. Мындай деп элестетсек да, мисалы Оштун ген планы менен толук элестелип чыга элек азыркы күндө делечи, мисалы ушунга окшогон эмес мамлекет күч алып, мисалы мыйзамдуулук орноп, бир аз багандай. Ошонун аракетинде мондай жерлер дагы эске алынып атат да, мисалы. Бул бир эле Ошто эмес, туурабы? Баардык аймактарда жүрүп аткан учуру. Сиздер тараптан азыр кандай катуу чаралар көрүлөт да, сиздер тиешелүү өзүңүздөрдүн азыр бүгүнкү күндө ушул стадиондун чеке белин ачайлап атабыз. Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой чоң иш-чаралар өткөндө билесиз. Ушул жерге автоунаалардын батпай калгандарын өзүңүздөр күбө болуп жүрөсүздөр. Ушул жерди эми ачсак, бул эми эл үчүн ачып атабыз да, ушул жерди ачып мына ушул мыйзамсыз курулуп калган курулуштардын баардыгын бүгүнкү күндө алып ушул жерди кеңири ушул элге кире турган жерге бүт шарт түзүп ошого иштер болуп атат. Азыр тактап чыксак, могу сулуулук салонунун ордунда мурун лагманный болгон экен. Ошол лагманный сатылыптыр. Лагманный сатылып, анан жеке менчик бир фирма, азыр эсимде чыгып калды, бир фирмага сатылып. Бул архитектурадан перепрофиль этип, сулуулук салон деп документ алган бойдон эч кандай документи жок. Ошо бойдон эле документ толук эмес иштетип жаткан экен. Биз азыр буларды тактап чыктык. Андан кийин бильярдный клуб. Жанында бильярдный клубтагы ошо мурун ошол столовой болгон экен. Столовой ошо сатылып, столовойду дагы булар архитектурадан бильярдный клуб деп эле перепрофиль этиптир. Андан башка документ жок.
проектісі дагы жок, согласовать этилген эмес, вот эксплуатация болбой иштетип атышкан экен. Агай, бул азыр өткөзүп бири-бирине переоформить эткен аракеттерди бул баягы өздөрүнүн жеке менчик сыяктуу элестетишкенби буга чейин? Ошо жеке менчик болуп өздөрүндө катталган экен да. Катталып Тийиштүү органдардан атайын каттоодон өтүп, бул жеке менчик ката эсептелинген. сөйтүп анан бирок документтерде толук эмес, ошо стадиондун территориясындагы жер мыйзамсыз берилген да. Биз ошо Бул кайсыл мэрдин убагында болуп калды ошондо бул? мен аны точно айта албайм, мен бул көп болуптур. Кайсы адамдарды угуп калдыңыз ушул жерден жеке менчиги бар экенде? Белгилүү ушундай бир өзүнчө бир мен лидермин дегенде. Жок, бу жерде адамдар эмес, бу жерде бардыгы эле осолор экен, фирмалар. Осого берилип кетиптир Ошо осолор экен. Биз Тиги ылдый тараптагыларда бар адамдардын аттары мисалы. бар болсо биз жерди карабайбыз, биз астына строенияларды карайбыз. Бирок сиздердин документиңизде сиз булар эч кандай строение кылбаш керек да, туурабы? Мыйзам боюнча. Булар строениесин сатып алган, бирок ошого толук документ кылган эмес. Бул строениеси менен сатып алган булар. Строениеси менен сатып алган. Бу жерде мурун лагманный болгон экен. Ошо строениеси сатып алган, документ толук эмес, мыйзамдуу эмес да. Курулуштары мыйзамсыз терген 10 объект жалпысынан 1 гектар түзөт экен. Ал эми мурунку документтер боюнча тагыраагы 2001-жылга чейин стадиондун аянты 10 гектар аймакты ээлеп турган деген маалыматтардагы тийиштүү мекемелер тарабынан официалдуу айтылып жатат. Азыр болсо 5,5 гектар, анысы да кертилип отуруп ушул тапта 4,3 гектар гана калган. Ошондо Жантөрө Сатыбалдиев, Жумадил Исаков, Мелис Мырзакматовторго алардан мурда дагы иштеп кетишкен Жусупбек Шарипов, Сатыбалды Чырмашев аксакалдарды да коссок туура болот экен. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул жана мен жогорудагы өзүңүздөр баам салгандай жагдайга дагы бир комментарий берип коюн атам. Экинчи тарап албетте, экинчи тарап ким эле уруксат бергенге макулмун деп айтсын, булардын айтымдарына караганда өтө кыска аралыкта бизге маалымат берилип калды. 2 күндө биз эч нерсени бузуп жетишкенге жетишпейбиз. Анан ага чейин нең негизгисин эске албай атышат дейт. Мына ушул объекттердин кээ бирлеринде мисалы соттук процесстер жүрүп жаткандыгына байланыштуу чечим дагы чыга элек экен. Ошого биз караманча каршыбыз бул объекттердин бузулушуна дейт. Мына ушундай өздөрүнүн баягындай дооматтарын коюп атышат. Эми канчалык деңгээлде мыйзамдуу же мыйзамсыз экендигин бүгүн эртең Кудай буйрса дагы билебиз. Бул келечектин иши, бирок дагы бир жолу кайталай турган нерсе, канчалык ушул экинчи тараптын каршылык көрсөткөндүгүнө да карабастан, баары бир так кеселе Ош шаардык мэриясынан жана тийиштүү мамлекеттик органдардан ушундай маалымат берди. Бул баары бир ишке ашырылуучу нерсе. Стадиондун жерлери өзүнүн мүлкүнө мүлк ээси болуп кайтарылат. Ал эми буга чейинки ким экендигине карабай, ал депутатпы, чиновникпи, баары бир бузулат деди. Колубузда кызыл токтом бардыгы бар. Архитектуранын разрешениясы бар. Земельный, несельхоз, полный документтер төлөнгөн. Кайсы мыйзамдын негизинде бузат? Тим более бул жер азыр соттун процессинде турат. Соттун процессинде турган имуществого эч кимден кол тийгенге акысы жок. Бул бузулсун, бузулбасын деп соттун чечими менен гана аткарылат. Бул мэрия аткарылуучу гана эмел иш аткаруучулар булар. Чечимди булар чыгарбайт. Өздөрү чыгарган ушу токтомду. Жөн эле кичинекей комок эмес, жөн эле сыртта семчек саткан магазин эмес. Бул жакта өтө чоң магазин, өтө чоң акча кирген бул жака. Өтө эле кыйын болот эми бизге элечи. Бул жер арендабы же? Аренда, да, аренда, жок менчик эмес. Канча сом чыгым кетти буга? Канча убакытта? Почти 2 миллиондой кетти. Ачылганыбызга мына 2 айдын жүзү болду. Январь 1-нде уже ишке кирип баштаганбыз. Биз азыр мэрия менен эки жак менен мындай эми сүйлөшүп анда болтабыз да. Соглашениябызды бирок бере элекпиз еще. Мындай айтканда. Бирок булар азыр бизге жер издеп атат. Биздики кызыл бардыгыбыздыкы, бул жердегилердики. Полный красный, биздики дагы, соседтерибиздики дагы красный. Биз 2019-жылы алганбыз бул жерди. Бул деген акча деген жашоо. Бул көп ушунун негизинен ушул ооруп атышат, сыркап атышат. Муну бузгандан мурда ошо жактан разбор кылып, мыйзам чегинде разбор кылып, анан кийин бул жерге келиш керек да. Азыр келип алып эле экскаваторду койгон менен азыр каны кызуу балдар бирөөнү жыга чапсам эмне болот? Мына ол 2012-жылы 3-декабрда мына 8-протокол менен күн тартибинде мынакей комиссия чечими Ош шаарынын номер 2 достук аймактык кеңешинин Супанали көчөсүндө 87-үйдүн жанында жайгашкан жалпы аянты 500 чарчы метр жер тилкесин жашылдандыруу жана көрктөндүрүү үчүн ижара шартында 1 жылдык мөөнөттүү убактылуу пайдаланууга
Касымовага эч кандай курулушу курбастан жашылдандыруу үчүн гана берилсин деп чыгып атат. Ушунун негизинде мынакей келишим түзүп атат муниципалдык менчик башкармалыгы менен 1 жылга. Бул мөөнөтү бүттү мына. 12-жылы бүткөн. 11-жылдан 12-жылга чейин, 31-декабрга чейин. Ошодон бери будан бияка эчтемке жок мына айтканда. Мэриядан дагы жок, эч жактан жок. Ушул эле кагазы бар. 11-жылы план земельный участка ушуга даярдалган. Боюнча биз өздөрү дагы мына ээлер менен да сүйлөшүп, албетте жергиликтүү бийлик дагы жөн турбай аларга да бир көмөк көрсөткөнгө даяр. Урматтуу көрүүчүлөр, жогоруда сиздер буга чейинки мына ушул Акматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондун түндүк батыш дарбазасын ачуу боюнча тоскоолдук жаратып аткан объектилер тууралуу маалыматтарды жетишинче эле уктуңуздар, баам салдыңыздар дегендей. Ошондой болсо да мына Швега программасында мына ушул теманы илип калгандан кийин жерине келип сиздерге бир көрсөтүп коеюн дедим. Ошол 4-3 марттан берки окуялар кандай абалга жетти деген максаттачы. Биз ошондо келгенде мына ушул жердеги объект, ошо мыйзамсыз курулуш деп саналган объект бузулуп аткан эле, азыр мына тып-тыйпыл кылып жер менен жексен болуптур десек жаңылышпайбыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бул түндүк батыш дарбазасынын жолу мына ушул өзүңүздөр көрүп турасыздар. Эсир убагында мындай өзү деле билинип турат, белгилери турат, толугу менен көрүнүп. Мына ушул бир кичинекей бир баягы жол болсо дагы билинмек эмес, бул абдан чоң 2 машина, 2 автобус батыш жолду ушундай өз билемдикке алып, көз боямачылык кылып, албетте буну алган адамдар күнөөлүү эмес, буну саткан адамдар деле күнөөлүү эмес. Ошо мезгилдеги жергиликтүү бийлик, анан ошо мезгилдеги мен жогоруда дагы баса берилип айтып кеттим, азыр дагы баса берилип айтып кетем. Ошол мезгилдеги мэрлердин шалакылыгы деп билсек болот. Түздөн түз. Мына ошолор эгерде мыйзамдуулукту сактаган болсо, мына ошолор эгерде мисалы объективдүүлүктү сактаган болсо, акыйкат иштеген болсо, анда алардын кесепети бүгүнкүгө окшоп мына жергиликтүү бийлик менен жеке тараптардын ортосуна от жакмак эмес. Баары жакшы болмок. Баары тескерисинче абдан ыраазы болмок. Кийинки муун деп айткым келет. Бул ушул антикино, анан Винт деген бильярд клубу. Ушул жердеги аз биз келсек бул жерде кадимкидей эле оюн жүрүп атыптыр, ишмердирген жүргүзүп атыптыр. Эми балким жогоруда айтканда ичкара бир макулдашуулар болгондур деген үмүттөбүз. Бул жерде болсо мына ушул стоп деген ушу спорттук товарлар менен алектенген дүкөн бар болчу. Бул жер мына өздөрү бузуп кетип атышат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, өздөрүнүн жеке аракети менен бузуп жашнага алып кетип атышат. Бул болсо мына сулуулук студиясы деп аталат экен, бул Адилия деген. Мына ушул Адилия деген сулуулук салону негедир жабык турат, балким ичиндегилерин ташып кеткендир. Ана сыртын эмне кылсаңар ошолга деген сыяктуу эле коюп коюптур да, буга деле бир топ убакыт өтүп калды. Бул балким ушу жергиликтүү бийликтер менен ичара келишүүлөр болгон окшойт деген дагы бир маалыматты айткыбыз келет. Ал эми мына жердеги Мантыкана деген мына ушул жер, урматтуу көрүүчүлөр. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына Мантыкана. Бул жерде гана аябай көп кызмат кылды, мисалы өзүнүн ээсине. Азыркы күндө мына ошо мыйзамсыз экендигин эске алып, эми моундай чоң заң кайган имараттар бузулуп атса, анан бул эмне болуп калыптыр деген таризди айтып атам. Бул дагы азыр бузулуп, өзүнүн ээсинин каражатынын эсебинен кыскасы мыйзамсыз курулуш катары саналган мына ушул мен жогоруда көрсөткөн объекттердин баардыгы өздөрү билип тазаланып атат. Ал эми бул эске салчу нерсе, экинчи тарапка дагы альтернативалык жагдайларды сунушташкандыгын дагы биз жогоруда айттык. Бул жерге жараша эгер менчик болсо, анда ушул жердин аянтына жараша башка аймактардан жер бөлүп берүү жагы маселелерин дагы караштырып атабыз деди. Ал эми компенсация маселеси бул жерде роль ойнобойт экен. Компенсация маселеси боюнча биз сураштырганбыз. Ал нерсе эмес, бир гана ошол материалдык жактан алмашуу жолу. Башка аймактардан жер бөлүп берүү жагы гана сунушталды деп айтышат. Эми
кийинки маселелерде, кийинки чыгарылыштарда мына ушул стадиондун азыр мына түндүк батыш дарбазасы ачылды. Эми ушул стадиондун жерине ээлик кылып, үй салып, кымырабай жашап аткан чиновниктер менен бирге ушул жердеги жашап аткан тургундар боюнча маалымат беребиз. Ага чейин жакшы туруңуздар. Азыркы бийлик эгер чындап карай турган болсо, ошол документтерди кылып берген адамдар ошол мынага кеткен акчанын бар жогун ошолор төлөп бериш керек.